Jarda kimnin malı var ağıla selkettat. Ola Batkenge jetip kaptır. 2022 жылдын 11 май күнү саат 6-7 чамасында катуу жааган жаандан улам Баткен облусунун 3 районунда сел кетти. Тактап айтсак, Баткен, Лейлек, Кадамжай райондарында, тоолуу аймак жерлеринде. Бул нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен тоо этектеринден жыйналган жаан суулары селге айланып, сел кетүүчү сайлардан гана кетти. Анан турак үйлөргө, анан адам өмүрүнө зыян келтирген жок. Маалыматтар боюнчачы, биз тактаган маалыматтар боюнча. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен жарандык коргонуу комиссиясы, райондук жарандык комиссиясы жерлеринде тактоо иштерин жүргүзүп атат. Чыгымдарды эсептеп, Ош Баткен Разаков жолунун 256 чакырымында сел суулары шагалга толтуруп койгон. Ошол жерде каттам убактылуу токтотулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жол тейлөө кызматынан техникалар, өздүк курамдар тартылып, тазалоо иштери жүрүп, азыркы учурда жол каттамы ачык.